Устаз үйлөнгөнүм 2 ай болду, келинчегим итаат кылбай жатат, баш ийбей жатат дейт. 3-4 күндөн биринде эле акча дей берет. 15 күн мурда үйдөн чыгып Бишкекке кетип калган. Эми кечээ чалып мен Туркияга иштегени баратам, 3 айга мага талак бер деп жатат. Себепсиз эле талак сурап жатат, эмне кылсам. Эми себепсиз эле деп атасыз, биз сиздин акыйкатыңызды уктук. Балким келинчегиңизге кайрылганыбызда ал дагы бир жүйөнү айтат эле дем. Акыл эстүү адам жөндөн жөн антип күйөөсүн чанып кетип калбайт. Ал акыл эсинде бир акыл эсинен доо кетип же ушундай бир Кудай сактасын, жаман жолго түшүп калса эле ошондой жеңил оюлуу болбосо, ага дагы бир түрткө турган себеп болушу мүмкүн. Ошон үчүн келинчегиңизди да угалы. Ошондо сүрөттүн маселенин сүрөтү толук чыгат. Анан экинчиден, сиз айткандай болуп мейли, аялыңыз такыр сиз колдон келишинче тырышып, сүйүп, күйүп, колдоо көрсөтүп, жөлөк көрсөтүп жашап жатсаңыз деле, аялыңыз ушинтип атса, ал анда аялыңыз күнөөкөр болот. Шариятта күйөөсүнүн уруксатысыз алыскы Туркиядагы эмес, өзүнүн баягы мөөнөтүнөн мурда бир туугандарына дагы башкага да барса күнөөкөр болуп калат. Эмне кылыш керек бул учурда? Күйөөң аялыңызга чалып кетпе, жолугалы деп Бишкекке тезирээк келишиңиз керек. Эмне себеп болду сага? Кана айтчы деп маселени ортого коюп, сизден чындап кемчилик кетип атса, ошону оңдоого, жоюуга аракет кылып туруп, анан аялыңызды да эскертишиңиз керек, күнөөкөр болосуң деп.